Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Кыргызстандан алыста жүрүп иштеп, өз тиричилигимен жүргөн кыргыз калкым. Бүгүн мен силерге аллергия боюнча айтып берейин деп турам. Аллергия бул чындыгында уйку безин жакшы иштебегендигинен, өттүн жакшы куйбагандыгынан аллергия келип чыгат. Аллергия деген нерсени силер мындай түшүнгүлө да. Мына сиздин ашказаның шамалдаган, сиздин өтүңүз шамалдаган, сиздин уйку безиңиз шамалдаган. Муну эми воспаление дейт, биз орусча воспаление дейт. Ушу шамалдаганда булар өздөрүнүн кызматын жакшы аткарбай калат. Мисалы өт жакшы куйбай калат, 12 чейге, ашказандын согу жакшы чыкпай калат, уйку безинин соктору жакшы чыкпай калат. Демек, булардын соктору биз жеп ашказанга түшүргөн нерсени жакшы кетпей калат. Мына ошол шамалдагандын айынан керексиз белок пайда болот. Белок воспаление деп коет. Шамалдагандын белогу. Булар эми жакшы кызмат аткарбагандан кийин ошо шамалдагандын белогу пайда болуп калат. Мындан тышкары непереваренные белки деп коет. Ошо сиз жеген тамакты дагы кандайдыр бөлүгү сизге сиңет, кандайдыр бөлүгү сиңбей калат. Ошо сиңбей калган белоктор. Караңыздар, шамалдагандын белогу, сиңбей калган белоктор. Үчүнчүсү бул мен дайым сиздерге айтып жүрөм, бизде 5 микроорганизм биздин эсибизден жашаганга аракет кылат. Алар бизде жашап жүрүшөт. Ошолор дагы тамактанып, өздөрүнүн кереги жок шлакты чыгарат. Мына ошолордун чыгарган шлагы, мына ушул 3 нерсе. Мындан тышкары 4-үнчүсү ар бир орган, мен сиздерге айтканмын, ар бир орган жаңыланып турат депчи. Мисалы боор, эски клеткалар өлүп, жаңы клетка келет. Ашказан, ошол эле ашказандын клеткалары сокторун бергенден кийин өлгөн клеткалар чыгат, дагы жаңы клеткалар пайда болот. Ошо өлгөн клеткалар дагы. Мына сиздин териңизден, дайым сиз жуунганда териңизден кир чыгат. Бул теринин өлгөн клеткалары. Кудо ошондой эле өлгөн клеткалар биздин ички органыбызда да ошондой. Ар бир орган, ашказаныңыз болобу, өтүңүз болобу, женский орган болобу, мужской орган болобу, бардык органдар, ички органдар, алар дагы жаңыланып турат. Демек, ошолордун дагы өлгөн клеткалары биз үчүн чужой болуп эсептелет да. Демек, шамалдагандын белогу, сиңбей калган тамактар белоктор, микробтордон чыккан шлактар жана ар бир органдан эски клеткалар өлгөн, ушул 4 нерсе бизден чыгып кетиш керек. Аларды ким алып чыгып кетет? Аларды баягы эле без тамырлар алып чыгып кетет. Мына эң жакшы силер без тамырга көп көңүл буруңуздар. Без тамырлар бизде өтө жакшы кызмат аткарат. Биз канчалык без тамыры менен иштесек, ошончолук мен азыр айткан керексиз нерселер ушул без тамырларга чогулат дагы. Бардыгы мына буттан келет, чат областка келип туруп, бул жерден без түйүндөрүндө жок болбогондору өйдөгө чыгат. Ички органдагы керексиз нерселер, ушу ички орган животтогу, курсактагы без тамырларга чогулат да, ушул жерден утилизация болот, утилизация болбогону жогору чыга баштайт. Колдон, эки колдон, баш жактан, моюндан, ушулардын баары чогулуп келип туруп, мен сиздерге айткам, акыреттин аркасындагы жоон көк кан тамырга керексиз нерселерди мынакей өткөрүп берет. Анан ушул көк кан тамыр организмден алып чыгып кетип калат. Көк кан тамыр силик алып барат, заң алып барат, тери менен чыгат, ушинтип керексиз нерселер чыгып кетет. Эми мен айткан нерселер, мына ушул мен айткан 4 нерсе организмде көбөйүп келе турган болсо, без тамырлар буларды жок кылганга үлгүрбөй калганда, ал каяка кетет? Ал териге отурукташа баштайт. Мына ушундан аллергия чыгат. Демек, бир эле аллергия эмес, кимге угри чыкса, кимге экзема болсо, кимге витилиго болсо, кимге псориаз болсо, кыскасы адамдын терисиндеги керексиз нерсенин бардыгы биздин ичибиздеги керексиз нерсенин бардыгы кожого отурукташып калды.
териге отурукташып калды. Биздин без тамырлар аларды утилизация, аларды жок кыла албай атат. Демек биз эмне менен күрөшүшүбүз керек экен? Биз без тамырлар менен күрөшүшүбүз керек. Мына мага келишет, мага жазышты. Мен Фейсбукка чыкканыма 2 айга жакын болуп кетип атат. Жазгандар жазып атат. Эжеке, мен сиз айткан лимфа массажды, курсакка жасаган висцерал массажды жасап атам. Менде чындыгында результат, жыйынтык бар деп жазып атышат. А эгерде ким кылбаса, анда алда жыйынтык болбойт. Муну сөзсүз түрдө жасаш керек. Мен дайым айтамын, менин дарылоо ыкмам 8-9 ыкмадан турат. Ошонун бир 3 эле мен жактан болот. Калган 5-6 ыкмасы силер жактан болот. А бул деген эмне? Бул деген суу ичиш керек. Бул деген лимфа массаж жасаш керек. Адам ар күнүгө өзүнө эртең менен кечинде эритпестен. Адам өзүнө күнүгө висцерал массаж жасаш керек. Адам тамакты жөндөш керек. Адам суу ичиш керек. Адам чөп ичиш керек. Мына көрдүңөрбү? Көбүрөөгү силер жактан болот. Демек жакшы болуш бул только сиздердин өзүңүздөргө байланыштуу. Мен жактан албетте мен сүрүп коёмун. Мен сода жана перексти тамырга саямын. Жана сөз түрдө специалист массажист массаж жасайт. Ошол үчүн мына аллергия болбош үчүн демек эмне кылыш керек экен? Бир нерсе менен чектелип калбагыла. Мен айткан нерсенин баарын жасаш керек. Сөзсүз түрдө лимфа массаж жасаш керек. Эмне үчүн? Себеби деген мына башында айтып кеткендей, керексиз нерселер сөзсүз түрдө келип туруп кан тамырга өткөрүлүп бериш керек. Ошон үчүн мен сиздерге айткам, эң биринчи лимфа массажды акыректен баштагыла деп. Мынакей акыректин артындагы келген, мына көрдүңүздөрбү? Бүт денеден чогулуп келген лимфалар мына цистерна, мына илгери сүттөрдү куюп келип цистерна болчу эле. Мына ушул цистерналарга чогулуп келип туруп, мына мынагу жерден көк кан тамырга өткөрүлүп берилет. Ушул цистерналар толуп кала турган болсо, демек бул жактан келип аткан без тамырлар бул жакта туруп калат. Колдон келип аткан без суюктугунда керексиз нерселер дагы колтукка чейин туруп калат. Ич курсактагы без тамырлардын ичи ар бир түйүндө толуп калган болсо, денеге кожага бир нерсе чыгып кетет. Мына денеге чыккандын себеби бир гана лимфа безине байланыштуу. Демек, диафрагмаль дыхание кылышыңар керек. Бул курсак менен дем алуу. Демди алып, демди чыгарып, демди алып, демди чыгарып. Туура дем алуу, демди чыгарып жатканда адам өзүнө ичин тартыш керек. Эстеп калыңыздар, дем алып атканда ич менен гана дем аласыңар, демди чыгарып атканда ичти өзүңөргө тартасыңар. Деп мынтип желкени көтөргөн менен пайда кыла албайсыңар. Бул туура эмес дем алуу болуп калат. Туура дем алуу. Демди чыгарасыңар, демди киргизесиңер. Демди алган ичти чыгарасыңар, демди чыгарып атканда ичти өзүңөргө тартасыңар. Ушуну менен мыногу цистернаны, мына көрдүңөрбү? Мына цистернадагы ашказан тушундагы жана цистернадагы безди биз түртөбүз. Канчалык биз безди түртүп, биз жолдо ачсак, анан башка бездер агып келе баштайт. А бул жерде туруп калган болсо, буларыңар кантип агып келет? Же колдоо кантип агып келет? Же бет жактагы, моюн жактагы кантип агып келет? Ошон үчүн сөзсүз түрдө диафрагмальный дыханияны жасаш керек. Ич менен дем алууну жасасаңар, биз муну түртөбүз, лимфа бездерин түртөбүз. Ушуларды түрткөн сайын биз башка бездердин келүүсүнө жардам беребиз дагы. Денедеги туруп калган шлактарды, сиңбей калган белокторду, микробтордон чыккан шлактарды биз утилизациялоого жардам беребиз дагы. Сиздер аллергиядан арыласыздар. Саламатта болуңуздар, кыргыз калкым. Мен силерди аябай жакшы көрөмүн. Аз эле кыргызбыз. Химикат тамакты азыраак жегиле. Мен башында бир айтып кеткен, химикат тамак жесеңер дагы, химикат тамак ашказанга түшкөндө 12 чеги барганда 12 чеги сурайт экен меденчи, мага химикат тамак түштү, эмне кылам дегенде, мен аны эрте турган менде фермент жок дейт да. Мен эрте турган суп менде жок ал дейт да. Дегенде, анда ичеги отуруп таштап кой дейт. Мына ошентип ичегидеги без тамырлардан химикат тамактар отуруп ташып калат. Саламатта калыңыздар, оорубаңыздар, табигый тамактар жегенге аракет кылыңыздар. Көрүшкөнгө чейин.